өзгөчө ушул нерсе кайсы бир эркек жашоодо бир бийиктикти багындырам десе, анда ар дайым ойлогон оюн тастыктап сары эсепке салып турушу зарыл. Кимде ким керек болсо ойлоп аткан ой чабытын баягы аттын ооздугун тарткандай тарта алса, демек ал сөздүн да иштин да аяны чыгат. Эгерде сиз менен биз бир адам ойлоп аткан оюбузду кармай алып оозду таялбай кала турган болсок, анда бул кыялга айланат дагы мунун аркасында жетиш оор болуп калат. Ошон себептен балким алымдардын бирөөсү айтат да, эгерде кайсыл бир ойлонгон ой китепке же болбосо баракка жазылса, ал максатка айланат, максатка жетүүнүн жолу табылат дейт. Эгерде ойлогон ой ар көздө улан ойдо кете берсе, ал кыялга айланат дейт. Ал эми кыял бул туман, анын аягына чыгыш оор дейт. Ошон себептен пайгамбарыбыз ой тереңинде жүргөн дегени, биздин оюбуз кыска гана нерсе. Мен тамашалап айтырам, биздин оюбуз азыр үй, машине, айфон. Кээ бир эркектердики 2 катын. Андан кийин дальше ойлоно албайт. Максаты канча акча тапса дагы ошол нерсе да. Эми тапкандан кийин аны жыйноого өтөт. 1000 болсо 10.000, 10 болсо 100.000, 100.000 болсо миллион. Эмнекен андан ошон чогултканды билет, бирок аны сарптаганды билбейт да. Ал эми ой чабытында ушундай бир дүйнөгө да өзүнө да мындай айтканда, өзүнө да өзгөгө да пайда келтирейин, жашоонун чыныгы маңызын татып жашайын дегендер акчаны өзүнө кул күн кылып иштетип алат экен да. Кара, ал эми бул дүйнөнүн максатын дүйнө кылган адам ой чабыты кыскалар, өзүнө гана керектүү нерсени алат экен. Чоң үй салышы мүмкүн экен. Анан кийин ичине кирип, аны ремонтуна мактанышы мүмкүн экен болгону. Анан кийин эртеси күнү бирөөнүнө барса, андан жакшыраак ремонт болуп калса, кайра бактысыз болуп келип, акчасы бар да, үйүн сыйырып, ошону кошоштуруп ремонт кылып башташы мүмкүн экен да. Башка жок экен да. Ошол эле квадраттын ичинен чыга албай жашап жүрө берет экен да. Садака кылуу, зекет берүү, бирөөнү үй куруп берүү, бирөөнү жакшылык кылуу деген нерсени ал одолжение катары көрүшү мүмкүн да. Мен кылып берип атам, мен болбосом деген сөздөр болушу. Эмне үчүн? Анткени ой табыттын тардыгы.